Кылымдарды карыткан кыргыз элинин көнөрмөс издери тарых барактарында калып, бүгүн да эл ичинде айтылып келет. Эл жерин тышкы душмандардан коргоп, кийинки муун урпактар үчүн калтырган аталардын даңктуу жолдору мамлекеттүүлүгүбүздүн сакталышына, элибизди биримдикке чакырууга чоң салым кошкон. Улуу тарыхый инсандардын бири айтылуу Жайыл Баатыр мына ушундай элдик баатыр да элдин айкөл кол басчысы да болгон. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата анын урпактары көл өрөөнүндө болуп, Жайыл ата менен Темиржан эне туурасында өз ойлорун ортого салышты. Жайыл Баатырдын теке урусунан шорукчу жана Үсөн урпагынан Шарит деген 13 жаштардагы эки небереси мурда Кытай элине 60-тай элчилик менен ушул кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калалы, жерин сактап калалы деген тынчтык келишими менен чек араны тактап ошондой делегация менен барып Жайыл Баатырдын урпактары ошо Кытайда калган. Анан кийин бир 100 жылдан ашкандан кийин Шорукчу деген урпагынан тараган урпактары азыркы Ысык көл областындагы Каракол шаарында жашайт. Биз дагы ушул эгемендүүлүк күндүн 30 жылдыгына карата өзүбүздүн дагы Жайыл Баатырдын музейинен иш-чара өткөзгөнбүз. Жана ошондой эле ушул баатырлардын эрдигин даңазалоо иретинде Ысык көл областына келип, урпактарына өзүбүздүн бере турган кичине да болсо белектерибиз бар, сыйлыктарыбыз бар. Мүмкүн болсо Жайыл Баатырдын шорукчу урпагынан тараган Кубанычбек байкени чакырып койсоңуз, чакырып коеюн деп атам. Анткени бул байкебиздин мээнети абдан күч, дайыма Жайыл Баатырдын иш-чарасына барат. Жана ошондой эле тарыхты, маданияттуу даңазалоого кошкон салымы чоң. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн эгемендүүлүгүнө кошкондо салымы чоң. Биздин максатыбыз кичине болсо дагы иш-чарабыз кичине болсо дагы абдан бул чоң деп эсептейбиз. Жайыл ата эл аралык коомунун Темиржан аялдар канатынын ардак грамотасы менен Жайыл Баатырдын урпагы Булатов